Күлүү нерсе алчы. Мына биз айттык. Кара күч менен мына Республика партия, СДПК деген партия акча таратты. Парламентке барды. Парламенттен президенттикке койду мисалга. Бүгүнкү обсуждение болуп аткан республиканын лидери. Канча акча коротtu? Парламентине дагы президенттигине 300 миң, 400 миң киши кол тиге добуш берген дейт. Добуш пул мененби? Көрдүңүзбү? Жараган жок. Референдум өткөрдү Атамбаев. Кара күч менен акча чачып, кысып, палекет кылып бирөөлөрдү колдоду. Кана Атамбаевтика же Бабановго бир пайдага иштегени. Ошо акчасы, ошол партиясы, көрдүңүзбү? Демек, жалган нерсе жанагы акчаңдын азгыргандан башка пайдасы жок деген ушул. Ак Арыстан Алай акча деле короткон жок. А бирок аалам жолунан тайбады ал. Карага барбады. Караңыз. А ким өстүрүп келатат бүгүн? Республика партиясыбы, же СДПК партиясыбы? Адамзат кыргызды ким өстүрүп келатат? Арыстан Алай өстүрүп келатат. Арыстан Алай куткарып келатат. Бул чындык. Эми бул көктөн буйрулган ак нерсе жакшы. Бул аткарылат. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, көккө айлана көр. Бул жетекчи гана көккө айланбаш керек. Мына Арыстан Алайда энергия бар. Энергия өтүп атпайбы? А менин ичимде ак-кара болсо, карам өтөт эле да сага. Ичимде уу болсо, уум өтөт эле да. Бүгүнкү башчыларда бардык шарт бар. Эгер меникиндей башы көккө айланса, өзү көккө айланса, эфир колунда, күндө 1 сааттан сүйлөсө, 5 күндө кыргыз элин бурулуш кылып коет эле. Эл көккө айланса, ырыскы өсү келет эле. Эл көккө айланса, коррупция өзү жойулат эле. Көккө айланган адам пулга чуркабайт да. Бүгүн бийликке барам деп атсачы, эртең такыр барбайм дейт. Себеби боштондукту, бул улуу рахатты сезип калат ар бир адам.